İslam dinindeki en tuğra toydu aytıp berіңizші. İslam dinindeki en tuğra toy baylar çakırıp kembeğallar çakırılbay kalbaş керек. Israp болбош керек. Болды, бисмилlah, болды. Daha şartlar болушу мүмкүн, менин эсиме келген ушу. Арам болбош керек, музыка болбош керек. Анан ойду келди жанагындай тамадалар сүйлөбөш керек. Азыр тамадалар ушундай адамдар чарчата турган болуптур. Bir oyundарды уюштуруп, адамдарды чыгарып, өмүрү микрофон кармагандарга bir слоолорду берип, аны неудобный кылып, андай эмес, Эми ал жер жанагы сахна же театр эмес. Ал жерге адамдар эс алганы барды. Жакшы бир алымды барып сүйлөттүрүп, анан эки комуз менен бир айтышкан неме акындарды сүйлөтүп, калганы болду. Ар ким ушу жүрөгүңөрдөн дуа кылып берди, акырында бир аксакалга дуа кылдырып болду. Ал 4 saat, 5 saat той өткөргөн жакшы эмес. Силер разысыңарбы? Мен 5 saat тойдо отургум келбей атат. Себеби кетип калсаң кап болот экен. Болду 1 saat отуруп адамдардын убактысын алып эмне Зачем 12-ге чейин күтөсүң? Той адамдардын ошо тамагын берип, дуасын ал дагы болду. Жанагы антрактта өзлөрүнүн кошумчаларын берип кое берсин. Болду, ошондой кылыш керек. Анан арам кошулбаш керек. Арам дегенде эмне? Музыка, башка нерселер кошулбаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эмне деди? Bir кой союп болсо дагы той өткөрүп кой деди. Ошо пайгамбарыбыз мезгилинде bir кой союш өтө кыйын болгон. Бирок пайгамбарыбыз bir кой союп болсо дагы деди да. Эң азын айтып атат. Ал пайгамбарыбыздын мезгилинде bir адамдын үйүндө 1 килограмм куурма, 1 литр суу болсо бүгүнкү жашообузга ылайыктуу тамагыбыз бар экен деп жашап аткан элдерге той өткөрсөң 1 кой союп койчу деп атат. Азыр кандай өткөрүш керек экен анда? Чектен ашпастан жакшы кылып өткөрсө эч кандай зыяны жок аншага. Адамдардан дуа алып, устаздардан дуа алып. Музыка, шан шөкөт жок болсо кызыксыз сезим берет экен да. Жок, ал жерге сен көңүл ачканы барбадың. Ал жерге тойго бардың. Тойдо эмне кылдың? Концерт угамын деген бардың баягы. Эмнеге бардың сен? Өзү арам болуп атса музыка. Эмне кылабыз ал жерге барабыз? Тамак жейбиз, тилектерибизди айтабыз, майли бир эки аксакал чыгып куттуктоосун айтып койсун болду. Анан өткөндө сабактарыбызда айтканбыз. Эгерде сиз барып калсаңыз, музыка болуп атса, сиздин отурушуңуз шарт эмес ал жерде. Чыгып кетсеңиз болот. Анан кимдер жанагы илим окуган башка устаздар болсо чыгып, анан мындай жөнөкөй адамдар болсо, башыңыз музыка болуп аткан болсо, тойду уланта берсе болот деп Hidayanın şarkında ушундай деп келиптир. Ал кимдерге экен жанагы илим сөздөр эти бар болгон, арам менен адам тыя тургандар болсо, ошолор барып тийсин дейт. Анан жөнөкөй адам барып калса, ушу тамагын жесин да чыгып кетсин дейт. Менин ата-энем исламга ылайыктуу той кылалык десем каршы дейт. Алла, жеңил ысырабы жок. Жок, жеңил ысрап дегендегин да түшүндүрүп коюш керек да. Ысрап деген эмне? Israp деген 20 адамды чогултуп туруп 200 килограмм ашты демдеп, анан 20 килограмм ашпай калган болсо ушул ысрап. Ал эми адамдарга баа үйлөрүнө түйүп кетип алып барып андан балдары жеген ысрап болбойт иншалла, союлуу болот. Ысрап деген нерсе арам жолго же болсо иштелинбей таштаган. Анан чыгашасы жок той кылсам жеңил ысырабы жок деп. Ошондой кылсаңыздар да болот. Анан эми ата энеңизди дагы эмне кылыңыз? Угуп коюңуз. Ата энеңиздин да достору бар, тааныштары бар, алар да көңүлүн карабаган абалда жана арабасын басын, ат өлбөсүн, арабасын басын кылып, жакшыраак кылып берсеңиз, иншалла жакшы болот. Кудайым берекесин берсин.